Мейманыбызды студиябызга чакырып алсак. Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен келиңиз. Мукамбетов Жеңишбек ага, Кыргыз Республикасы социалдык фондунун пресс катчысы. Бул жакка өтсөңүз болот. Басма сөз кызматынын жетекчиси Жеңишбек Нуркалиевич, мына пенсиядагы төлөмдөр боюнча ушул карантин учурунда дагы өзгөртүүлөр, ошол учурда жеңилдетүүлөр дагы каралып жатканы боюнча маалыматыбыз бар. Бүгүнкү күндө пенсиядагы төлөмдөр боюнча өзгөчөлүктөр боюнча көрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Рахмат, учурдан пайдаланып бардык биздин жарандарыбызды ушул учурдагы пенсиялардын төлөмдөрү боюнча эч кооптон болуңуздар деген үмүттү айтат элем. Анткени бизде мына май айынан баштап кырдаал, өзгөчө кырдаал алынып койгондон кийин азыркы учурда штаттык режимде пенсиялардын төлөнүшү каржыланып атат. 11 числодон баштап май айынын пенсиялары толугу менен каржыланды. Азыркы учурда банк аркылуу алгандар банктан алып атышат. Ал эми почта кызматы аркылуу алгандар ошол почта кызматкерлеринин жеткирип берүүсү боюнча үйлөрүндө пенсиялар менен камсыз болуп атышат. Ушул май айынын 23-25 числосуна чейин толугу менен пенсиялар төлөнүп берилет. Айта кетсек, апрель айында бир аз өзгөчө кырдаалга байланыштуу бир аз кыйынчылыктар болгон. Ошол себептен баягы ары бери жүргөнгө чектөө коюлгандыктан биз почта кызматы аркылуу банктан алгандардыкын дагы үйүнө жеткирип берүү максатын койгон элек. Тилекке каршы биздин жарандарыбыз көпчүлүгү карантин башталган учурда башка жакта болуп калып, үйлөрүндө болбой калып, бир аз сандагы пенсионерлерибиз ушул банк аркылуу алгандардыкы жеткирип берилбей калды. Бирок айта кетишибиз керек, май айында толугу менен 2 айныкы мурунку алып жүргөн карталарына которулуп берилет. Эч кандай үзгүлтүк болбойт. Ошондуктан түшүнүү менен кабыл алышат болуш керек деп ойлойм. Биздин максат ушу пенсияларды туура чектеп, убагында жеткирип берүү. Ошондуктан бул айда дагы, июнь айында дагы буюрса өз убагында алат деген ойдобуз. Азыр ушул иш жүрүп атат. Почта кызматы аркылуу алгандардын көпчүлүк ушул жарандарыбыздын бир мындай түшүнбөстүгү бар да. Почта кызматы башынан эле жеткизип берүүгө милдеттендирилген. Жеткизип бергендиги үчүн ар бир жаран үчүн социалдык фонддун тарабынан ошо кызмат үчүн каражат бөлүнөт. Ошондуктан баягы почтага барып бөлүмдүн өзүнө кезекке турбастан сиздер ушул дарегиңиздер менен жашаган жериңизде үйдө болуп турсаңыздар, азыркы абалга байланыштуу дагы суранып кетет элек. Туура түшүнүңүздөр, болбой эле биздин урматтуу пенсионерлерибиз бөлүмдөргө барып кезекке туруп калып атышат да. Бул туура эмес. Анткени 11 числодон 20 числолорго чейин толугу менен каржыланат, баягы бөлүнүп каржыланат да. Анан ар бир айыл, ар бир квартал ошентип бөлүнүп түзүлгөн графикке ылайык ай сайын жеткирилип берилет. Ошол графикти тактап билип алышса, ошол график аркылуу гана үйүндө болсо убагында жеткирилип, анан почта кызматкери ошол жерден акчасын өзүнө берилет. Кошумча эч кандай төлөм алынбайт. Дагы бир айтып кетели. Газета, журнал бир нерсе берет деп дагы айтып калышат. Бул да туура эмес. Акча каражатыңыздар толугу менен пенсия бир тыйыны кемебестен канча пенсия алып жүрсөңүздөр ошол сумманы алышыңыздар керек. Ошон үчүн туура түшүнүп, баягы көп жерде ушундай да, биз барсак 20-30 сом кармап койду, 50 сом алып калды деген бул учурлар туура эмес. Эгер андай фактылар болгон болсо, социалдык фонддун райондук, шаардык башкармалыктарына же болбосо борбордук аппаратта түздөн түз ишеним телефондору иштейт. 54 33 16 57 66 61 деген. Андан сырткары кол борборубуз иштеп келатат 2015 жылдан баштап 1202 деген түз номер менен абоненттик жана түз телефондор аркылуу бекер чыкса болот. Ал эми баягы мобилдик телефондор аркылуу тарифке жараша неме алынат да. Бирок 1202 эртең мененки саат 7ден кечки саат 10го чейин чалууларды кабыл алат. Эгер макул болбосоңуздар, арыздарды да кабыл алып бизге жөнөтөт. Биз аны мыйзам чегинде карап 14 күн ичинде жооп беребиз. Ошондуктан ушундай учурлар болуп калган болсо бизге маалымат берип турсаңыздар, анткени
эми баары 5 кол тең эмес дегендей, кээ бир жерлерде ушундай эмени бузган учурлар болуп калат. Акчасын толук бербей койгон учурлар болуп калат. Эми муну баарыныкын эле ушинтип атат деп айткандан алыспыз, бирок кээде ушундай арыз муңдар түшүп калат бизге. Ошондуктан ушундай учурлар болуп калса, бизге кабарлап турсаңыздар. Ал эми азыркы күндө баягы абал дагы эле узартылып калбады. Ошондуктан пенсияга кайрылуунун шарттары дагы бир аз оорлошуп атат. Эгер жеке өздүк кабинет ачып алган болсоңуздар, анда электрондук түрдө арыз берсеңиздер болот да, пенсияга чыгуу үчүн. Тийиштүү документтерди сүрөткө тартып кошо тиркеп жөнөтсөңүздөр, биз арызыңыздарды баягы өзү келип кол жазма менен берген сыяктуу эле кабыл алып, электрондук түрдө пенсия менен чегерген учурлар бар азыр. Бирок бул үчүн бир жолу келип социалдык фонддун жакынкы райондук шаардык башкармалыгына келип жеке кабинет ачышыңыздар керек. Иштеп жатышат да азыр, кандай иштеп режимде жатышат. Бирок тилекке каршы эми биз дагы өзүбүздүн кызматкерлердин коопсуздугун ойлонушубуз керек. Ошондуктан түздөн түз кабыл алуу жүргөн жок. Бирок алыстан келип калган учурлар болсо, баягы санитардык режимди сактоо менен кабыл алуулар болуп атат. Биз ойлойбуз, эмки жумалардан буюрса толук кандуу иштеп баштайбыз. Ага чейин жанагындай суроо немелер болуп калса, барып чечип алганга мүмкүнчүлүк бар, же болбосо телефон аркылуу. Жакшы, учурда өлкөбүздө кырдаалга байланыштуу пенсиядагы медициналык кызматкерлер дагы эмгектенип жатышат. Аларга кандай баягы жеңилдетүүлөр же кошумчалар каралганбы пенсия фонд тарабынан? Эми бул жерде пенсия түздөн түз ошол социалдык төлөмдөргө байланыштуу болгондуктан кошумча кандайдыр бир жеңилдиктер же болбосо үстүк төлөмдөр бул республикалык бюджеттин эсебинен каржылана турган нерселер. Ошондуктан мыйзам чегинде мындай кырдаалда эч кандай үстүк төлөм каралган эмес. Пенсияга мыйзамда көрсөтүлгөн гана үстүк төлөмдөр бар. Мисалы үчүн жанагы ардактуу донор деген же болбосо кандай десек, улуу ата мекен согуштун катышуучулары, ушундай баатыр энелерге үстүк төлөмдөр каралганда, бул эми мыйзам чегинде кайсылар каралган болсо, ал төлөмдөр пенсиясы менен кошо төлөнүп берилет. Анан көпчүлүгү муну байкабай калышы мүмкүн, анткени пенсиясынын өлчөмүндө отурат да, анан бизге өзүнчө берген жок деген учурлар болот. Эгер пенсиясынын өлчөмү жашоо минимумунан төмөнүрөөк болуп калса, электр энергиясына компенсациялык төлөмдөр каралган. Тарифтер жогорулаган учурда каралган эле, азыркыга чейин 4000 сомго чейинки пенсияларга өлчөмүнө жараша үстүк төлөмдөр каралган да. Мунун баардыгы республикалык бюджеттин эсебинен төлөнөт. Ал эми пенсиянын негизги өздүк төлөмү бул пенсиялык фонддун каражаттарынан. Анан баягы эмне үчүн көбөйтпөй атасыздар, мындай болуп калды деген учурларды дагы түшүндүрүп кетет элем. Бул пенсия төлөмдөр түздөн түз учурдагы биз баягы иштеп камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төлөөчүлөрдүн санына байланыштуу болгондуктан тилектештик фонд иштеп атат да азыр, тилектештик система. Учурдагы жаш муун, учурдагы пенсионерлерди пенсия менен камсыздап атабыз. Жеке кабинет боюнча 1 жыл убакыт болуп калды ачылгандан бери. Ошол ачылгандан бери кандай ийгиликтүү иштер болду? Кайсыл област же шаардан көбүрөөк ушу катталуучулар болду ушул? Башында эми бизде баягы түшүндүрүү иштери жакшы эле жүргүздүк. Сиздердин канал аркылуу дагы роликтерди көргөздүк эле. Анан азыркы күндө мына катталгандардын саны 104 000 адам жеке эмесин ачып алды, өздүк кабинетин. Бул кабинет аркылуу пенсияларды чектегенге, пенсияларды кайра эсептегенге, пенсиялардын төлөө мөөнөтүн узартканга же болбосо почта банк аркылуу алуунун жолдорун, ыкмаларын тандап алууга, жанагы жеке эсебинен көчүрмө, биз азыр банктардан кредит ар кандай бир эмелерди алган болсок, ошол учурда ошол төлөй алабы деген учур болуп калат да. Айлыгы барбы, кандай иштейт деген. Ошондой учурда маалымат алганга болот. Пенсия чектелген учурда пенсиясы тууралуу маалыматты эсеби менен, толугу менен ошол протоколдон көчүрмө алса болот. Мунун баардыгы ушул жеке кабинеттин алкагында каралган. Анан бизде мына жыл башында жакшы бир эме болгон, алыстан эле отуруп, жумуштан суранбастан, эки жакка барбастан, анткени биз дагы башка ишканалар катары эле 1-күндөн 5-күнгө чейин иштейбиз да. Анан ал үчүн пенсионер
өзү арыз бериш үчүн жумушунан алакдуу болуп барыш керек, убакыт кетет. Ошондуктан мындай учур болбош үчүн ушул эгер интернетке баягы эмеси болсо, байланышка мүмкүнчүлүгү болсо, мобилдик телефон аркылуу болобу, биздин сайтка кирсе, жеке кабинет деп ачылат. Ошол жерден катталганда сыр сан берилет да, пароль деп коебуз го. Ошол пароль аркылуу каалаган жерден, интернет бар жерден кирип өзү каалаган арызын берсе болот, жоопту алганга мүмкүнчүлүк берилет. Анан мына банктарга жана выпискаларды биз көчүрмөлөрдү берип жүргөнбүз буга чейин кагаз жүзүндө. Азыр эми QR коду бар. Ошол өзү тууралуу маалыматты биз ошол адамдын өзүнө гана беребиз да. Ошондуктан башка үчүнчү тарап ала албагандыктан электрондук түрдө алса болот. Анан соңку суроо болсун, азыркы мына ушундай учурда болсо пенсияны аванс катары алса болобу? Айрым акча каражаты керек да эми азыр. Түшүнүп атабыз, бирок тилекке каршы бул ай менен төлөнө турган төлөм. Бул дагы түздөн түз мен жогоруда айтып кеткендей камсыздандыруу төлөмдөрүнүн түшүшүнө жараша болот. Азыркы бүгүнкү күндө мисалы үчүн 10 числого чейин камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөөчүлөр канчалык акча каражатын которуп берген болсо, ошого жараша биз 11 числодон баштап түшкөн акчаны кайра төлөгөнгө жөнөтөбүз. Анан айтып кетишибиз керек, мыйзам боюнча негизи өтүп кеткен ай үчүн төлөнөт да. Ошентип көрсөтүлгөн. Бирок азыр социалдык фонддо мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошон үчүн биз айма-ай төлөп келатабыз. Чоң рахмат сиздерге, ишиңиздерде ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун басма сөз кызматынын жетекчиси Мухамбетов Жеңишбек жакшы кызыктуу маек кылып берди. Анан соңку суроолордун бири болсун, анан ошол пенсиялык топтомду ипотекага да колдонсо болобу пенсионерлер? Болот, бул декабрь айында өкмөттүн токтому чыккан. Эгер топтому фонд деп биз 2013 жылы кошумча пенсиялык фонддон сырткары 2% өлчөмүндө дагы кошумча жеке ар бир адамдын айлыгынан кармап келебиз. Бул нак акча, ал инвестицияга жумшалат. Келечекте пенсиясына дагы кошумча төлөм болуп, инвестициялык киреше менен төлөнүп турган бөлүм. Ошол баягы ипотекалык каржылоого мүмкүнчүлүгү барлар, жанагы мамлекеттик ипотекалык компания бар эмеспи? Ошол аркылуу эгер турак жай алам десе, ага эч кандай турак жай катталбаган болсо, мүмкүнчүлүгү болсо, банк аркылуу ушул 3 социалдык фонд, мамлекеттик ипотекалык компания жана банк аркылуу үчөө байланышып, чечим чыгарылган болсо, мамлекеттик ипотека компания эмесинен, ошол жактан чечими менен биздеги каражаты бирок 50 миңден жогору болуш керек да. Бул сумма каяктан чыкты? Анткени 50 миң бул жана банктын алгачкы төлөмү болот го, ипотеканы жабыш үчүн. Ошол пайызы болжол менен эсептегенде орто эсеп менен 50 миң экен. Ошол 50 миңден ашыгыраак топтолгон каражат болсо, анда ипотекага алганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бул бир жолу берилет, кийин калган акчасы кийинки пенсияга жаш курак келгенче топтоло берет кайра. Пенсияда турган картаны дагы бүгүнкү күндө электрондой кылып телефонго көчүрүп алуу дагы абдан оңой болуп атпайбы? Пенсия түштүбү түшкөн жокпу, үйүнө жатып эле телефондон көчүрүп алат, көрүп коет, бирдик салат. Жаңы технологиялар бардыгына жол берип атат. Бардыгына абдан жеңил болуп баратат бардыгы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз пенсия төлөмү тууралуу сөз кылдык. 9-дан кийин программабызды улантмакчыбыз. Азыр өлкөбүздөгү акыркы жаңылыктар менен Ала Тоо 24 борборундагы кесиптештерибиз тааныштырат. Андан кийин Мирбек экөөбүз сиздерди кайрадан Замана студиясынан тосуп алмакчыбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сооронбай Жээнбеков Касым-Жомарт Токаевди туулган күнү менен куттуктап, каалоо тилектерин билдирди. Мамлекет башчылары кыргыз-казак эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу маселелери боюнча